Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. 16 июль мынакей Каракөл шаарынын поликлиникасына келдик. Азыр мынакей бир боркер бир тууганыбыз үй бүлөсүнүн атынан, атасынын, апасынын атынан садака кылып атат. Бул жерде пакет боюнча айткан болсок, бардык керектүү нерселердин бардыгы бар. Май, макарон, анан берде эң негизгиси эт. Мынакей 6 пакет эт бул жерден. Ушул биздин максатыбыз, ушул врачтарыбыз оорубасын, ушул врачтарыбыз күчтүү тамак жесин деген максатта гана кылып атабыз. Мынакей азыр биякта эжелерге тапшырып атам. Өзүңүздөр бата берип коюңуздар. Ушул бирок бондусуна аябай ыраазыбыз. Бул азыр Биз ортомчу элебиз, бизге башка бир үй бүлөдөн келди да. Ошо кийимсиз жардам берсе Аскат деген. Эл үчүн барыңыздар. Сиздер элде ойлосоңуздар, сиздерге Кудай Таала оң көз менен карап, Кудай Тааланын батасы тисин. Ар дайым денсаулыкта болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик, эч бир жамандык көрбөңүздөр. Ар дайым ушундай Кудай Таала ушу ынтымакты берсин. Кыргыз элинин пейили абдан жакшы. Мындай кыйынчылык кезде ушинтип жардам берип атасыздар. Кудайдан кайтсын барыңыздар. Амин, амин, амин. Айтканыңыздар келсин. Рахмат. Мынакей мен дагы баса айтып кетет элем. Кудай буйруса биз ушу красный зонадагы иштеген врачтарга тамак аш кылайлы деп атабыз. Обед менен ужин. Биз ушул видеонун астына номер калтырабыз. Каалоочулар ушу номерге чалып очередке турсаңыздар болот. Обед ужинду аракет кылабыз. Кудай буйруса. Берде максат мындай. Азыр биздин врачтар ооруп калса, ооруган адамдар карай турган эч ким жок болуп калат. Ошондуктан буларга биз күчтүү тамак бергенге аракет кылайлы иншалла. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух.